Жаздын келиши менен жакшы жаңылыктарга суусап калган учурубуз, ардактуу замандаштар, маданий чөйрөдө жүрөгүбүздү толкуткан жакшы кабар. Себеби студенттердин арасында эл аралык чоң сынакта биздин студенттерибиз байгени багындырып келишти. Мына ошондой жакшы кабарлар менен таң эрте биз ар дайым сиздерди тааныштырып келебиз. Дагы сонун кабарлар менен бөлүшөлү деп биз студиябызга конокторду чакырганбыз. Молдосейит Мамбетакунов, Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Ошондой эле Асель Акматалиева. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыздар менен студиябызга кош келипсиздер. Баягы Түрк жергесинен келген кийинки сапар биздин студия деп билип атабыз. Жаңылыктар менен бөлүшөлү деп чакырып калдык. Асель студенттердин арасында өзүнүн репортажын баягы калыстардын чечими менен 3-чү орунду камсыз кылып келиптир. Куттуктайбыз. Кандайча болуп калды агай? 1000 студенттин катарынан 3-чү орун деген да өтө сыймык болуп атат биз үчүн. Биринчи өзү айтып берсин, анан мен кошумчалайын, Ошол бул конкурс жыл сайын болуп турат. 28-чи Айдын Доон атындагы Жаш медиачылар фестивали. Буга түрк тилди билген бардык студенттер катышса болот. Быйыл 1000ге жакын студенттин арасынан телерепортаж категориясы боюнча 3-чү орун бизге буйруган экен. Буга чейин дагы Кыргызстандан дагы башка студенттер жиберген болчу, бирок финалга менин гана телерепортажым өтүп калыптыр. Бирок ошентсе дагы байгелүү болуп кайтканына кубанычтабыз. Кайсыл тематика менен фоторепортаж телерепортаж даярдадыңыз? Анан репортажга баягы калыстарга тарткан жагы кайсыл болду дейсиз? Бул Кыргыз шырдагы боюнча даярдагынбыз. Ат башында жыл сайын өтүүчү Кыргыз шырдагы тууралуу 2 мүнөттүк телерепортаж. Шырдак кантип жасалат, анын жасалуу жолдору канча убакыт кетет? Ошол түрк элине абдан кызык болду окшойт. Анан бул 2 мүнөттүк репортаж бул ушундай азбы деп дагы суроолор болду да. 2 мүнөттүк телерепортаж менен эле ушундай 3-чү орун алса болобу деген сыяктуучу. Негизи телерепортаждын бул орточо хронометражы бул 2-2,5 мүнөт нормалдуу хронометраж болушу керек да. Ошол үчүн ал жактын шарты, талабы боюнча дагы 2 мүнөттүк телерепортаж болчу. Эми бул мындай болду да, бул өзү Айдын Доон деген фестиваль 28-чи жолу болуп атат. Бул Түркия мамлекетиндеги ушул коммуникация деген факультет бар да, университеттерде. Ошолордун студенттери катышат. Ал жерде ошо Түркия мамлекетинин өзүнүн ичиндегилер, анан түрк тилдүү мамлекеттердин студенттери катышат да. Эми байланыш бөлүмү, коммуникация факультетинин. Анан бул Аселдин репортажынын жаккан жери философиялык ойлор. Кыргыздын оюсундагы философиялык ойлор, ошонун чебердүүлүк менен аткарылышы. Анан ошонун кандай кылып жеткирет элдерге, кандай кылып пропаганда кылыш керек. Мына ошол мааниде Аселдик ошо отурган калыстар тобуна жагыптыр. Анан ошо 3-чү орунга чыгарышыптыр да. Эми ал жерде репортаждан баштап кыска метраждуу документальный фильмдерге чейин катышат да. Ошолордун ичинен биздики репортаж деген категорияда мына сиздер көрүп атасыздар. Бул касиетти жеңке. Бул ааламга кайрылуу деген фестивалдан көрсөттү азыр үзүндү. Мына Аселди көрсөтүп атат, Кыргыз шырдагы боюнча башта болуп аткан окуя туурасында. Стамбул байке. Мен дебесиз багай. Кубанып атабыз, бул мен Тилдирди Стамбул биздин агайыбыз о куттуктап аткан чогуу. Агай, башка студенттердин аралыгында биздин сиздер тарбиялаган студенттердин өзгөчөлүгүн байкадыңыздар да, башка студенттердин да демин көрдүңүздөр. Алар да оңой эмес дегендей. Сөзсүз. Эми ар кандай жанрда, ар кандай тематикада студенттердин көрүүсү да ар кандай да. Биздики мисалы үчүн Аселдин ошо шырдак оюсунун көрүүсү, ошону ааламга салыштыруу, ааламдаштыруу жагынан бунуку жакшы болду мисалы үчүн. Башкалардыкы турмушка кайрылуу, жашоого кайрылуу, адамзаттын ички дүйнөсүнө кайрылуу боюнча башка балдардыкы жакшы болду. Мисалы үчүн ар кандай да. Анан бул өзү чоң жетишкендик ийгилик деп ойлоймун. Ушу 1000ден ашуун студенттер катышты. Анан андан бир эле күн мурун абдан жакшы да кубаныч болду. Мен дагы бир студентим Касиет Жолдошбеков Насыр магистрант Түркияда окуп атат. Университет ушу Кыргыз Түркманас университетин бүткөн. Алгыс жана ааламга кайрылуу деген ал чоңдордун фестивали. Бул Түркия телевидениясы тарабынан даярдалды. Бул жерде алгысыбыз баш байгени жеңип алды.
Жалгыздык деген фильм менен биздин КТРден ал көрсөтүлгөн. Жана дебют деген передачада да ошол кызыбыз дагы баш байгени жеңип алды $70,000 менен. Это биз үчүн дагы чоң кубаныч болду да. Мындай суроо жаралып атат да, сиз азыр сүйлөп берип атсаңыз, анан жалпы сиздин ишмердүүлүгүңүздү эстеп отуруп, бул жерде суроо жаралып атат. Сиздин окутуу усулуңуз, методикаңыз бир өзгөчө бир сырыңыз бар окшойт. Ошо коомдук телерадио корпорациясынын алдыңкы режиссерлору дагы сиздин студенттериңиз, алдыңкы байгени алгандар дагы сиздин студенттериңиз. Рахмат, рахмат. Бул окуучуларды, шакиртти тарбиялоодобу же бул кандай сыры бар агай? Эми чындыгын айтайын, шакирт тарбиялоодо жалгыз мен болбойм. Албетте, башка мугалимдер да бар. Мен ойлойм, ушу Кыргыз-Түркманстан университетинин бир секрет ушундан болсо керек, азырда түзүлгөн база, биз окутуп аткан базанын. Экинчиден, ошол жерде менден башка дагы мыкты деген мастерлер бар да. Мына ошолордун жардамы менен Устат катары сизди айтышат. калтырабыз. Эми мен жетектеп, багыт берүүчүсү болгондуктан ошо мени көбүрөөк айтышат окшойт. Рахмат, булар дагы айтышат. Чоң гана агай талапты катуу коет да. Ошо сиздер билет окшойсуздар да. Айтып берчи, Аселди коюшу. Асел айым айтсаңыз, ошол деги эле ушул тасма боюнча эл аралык деңгээлде биринчи чыгышыңыз болсо керек сиздики. Ооба. Чет мамлекеттеги катышкан биринчи сынагым. Буга чейин медиа көпүлүк 2015 сынагында радио репортаж категориясы боюнча биринчи орунду алгам. О, жакшы экен да. Тематиканы тандоодо агай кеңешип тандадыңыздарбы? Актуалдуу болуш керек. Ошол эле кыргыз журтчулугуна таанымал эмес, дүйнөнүн дагы бир кызыгы келтирген тема болуш керек да. Шырдак бекеринен тандалып калган жок да. Кандайча Шырдакка келип калдыңыз? Эми бул туурасында мындай да, биз ушу өзүбүздүн студенттер алып келген теманын баарын карап көрөбүз да. Кандай ошол студент кандай багытта иштеп атат. Ушунун көрсөтүүчү, ушуну тартчу кичинекей сюжет болсо дагы ошол башка өлкөлөрдө кандай кызыктуугун жаратат. Ошолор ошого кызыгабы, кызыкпайбы? Мына ушундан эле манан жасайбыз да. Бул Шырдак деген өзү билесиңер, бул дүйнө жүз эмес. Мына Кыргызстанда дагы жакындан бери эле аябай жакшы кабылданып келатат да. Анан ЮНЕСКОга дагы мына Шырдак деп кирди. Анан кийин аз баягы тиги биз ошо Түркияга алып барганда кызыгып карап атышат. Бул өзү жанагыреки орустардын, түркмөндөрдүн же болбосо тажиктердин килемине барабар андан да көйдө жогору өтөт да. Шырдактын баалуулугу, анын оймо чимелер жана мен айткандай философиялык ойлорунан сырткары жүндүн адамга болгон таасири, адамга болгон байланыш, көчкөн турмуштарды, көчмөндөр бекеринен Шырдакты алып жана бош үйдүн үстүн баарын тең жүн менен жапкан эмес экен да. Бул адамдын ден соолугуна аябай чоң пайдалуу нерсе экен. Эгер ошол тамандан өтсө, допустим, жүндүн жылуулугу, жүндүн касиеттери тамандан өтсө, ден соолукка да аябай жакшы болот экен да. Мына ошондой касиеттерин айтууда дагы алар абдан кызыгышты да. Бул чынында эле маселе мында бар экен деп. Коммуникация факультетинде багыл акыл жаштан асыл таштан дейт эмеспи? Анан кийин ар кайсыл жерден, региондордон студенттер чогулат. Бири Баткенден келет, бири Таластан келет. Өзүнүн бир асылдуулугун ала келет да. Эксперименттик иштер жүргүзүлүп турабы? Сөзсүз. Эксперименттик иштерди биз жалгыз эле Кыргыз-Түркманстан университети, башка университеттер менен биргеликте да жүргүзөбүз. Мисалы үчүн Бюсара Бишаналиев атындагы искусство университети бар. Биз ал жерден операторлор менен бул журналисттерди бириктирип жасатабыз, мисалы үчүн да. Жанагыреки гран-прини алган Касчет Жолдошбекованын фильмин искусство университетинен Чыңгыз Зулумбеков деген оператор болуп тарткан. Булардын ошо чогултуп иштетип, башкалар менен байытууну, Манас университети менен башка университеттерди байытуу, башка университеттер менен биздин студенттерди байытуу. Бул өзү жакшы нерсе да. Бул эми кадрлар Кыргызстан үчүн да. Ошондуктан биз баардыгын ала жүрүшүбүз керек да. Биз ушундай эксперименттер жүргүзөбүз. Экинчиден, абдан туура айтып атасыңар, ар жакта кирген балдардын мүнөздөрү дагы, көрүүлөрү дагы, сезимдери да башкача да. Мына ошолордун бири-бирин иргелештирип. Сен бул жагын жакшы билет экенсиң, сен бул жагын жакшы. Эми экөөң биргелешип көргүлөчү, кандай болор экен деп. Анан ойлорду алып чыгууда, ойлорун айтууда, тартынбай айтууда ойлорун. Ошону экранга чагылдырууда. Бул өзү аябай чоң эмгекти талап кылат да. Ошону биринчи, экинчи курстарда үйрөнүп алса эле, анан мына өзүңөрдөй болгон мыкты телевизион. Мен ойлойм. Мына ушундай конкурстар бош керек. Өсүп келе жаткан келечек муунга абдан пайдалуу жактары болуш керек негизи. Анан Асел айсаң ушул барып келдиң, катышып 3-орунду сыймыктануу менен алдык, албетте муну сыймыктануу менен айтыш керек. Мындан кийин дагы
бир ой пайда болуп калса керек сизде. Дагы кино жаратсам же болсо дагы мындан дагы бийик нерсе жаратыш керек деген бир ойлор келет бекен ушундай. Коомдук телерадио корпорациясына келип Албетте. Мен өзүм радио, телевидение жана киноискусство бөлүмүндө окуйм. Буга чейин өзүмдү сынап көрдүм. Радио жагында эми бир жолу болсо дагычы, теле жагында. Эми буюрса кино тармагында дагы өзүмдү сынап көргүм келет. Башка чет жердеги сынактарга катышып. Агай, аналитик катары болуп калдыңыздар деп билебиз. Ошол эле Кыргызстандын ичиндеги медиа өнөрүн эмес, чет өлкө, ошол эле түрк жергесинен баалап, ошо түрк туугандарыбыз менен боордош болуп көп жылдан бери кызматташып келатасыздар. Анан биздин медиабыздын өзүнүн кол тамгасы барбы? Башкалардан айырмачылыгын кантип баалайсыз? Сөзсүз. Мисалы үчүн өзүңөр деле көрүп атсаңар керек, спутник аркылуу башка өлкөлөрдүн алып баруучулары кандай алып барат, биздин алып баруучулар кандай алып барат, көрсөтүү манералары кандай. Мисалы үчүн Европада бат-бат жасайт. Сүйлөгөндөн баштап кадрдын алмашуусуна чейин динамика деп коебуз го, мына ушуларды көбүрөөк талап калат. А биз андай кыла турган болсок, биздин эл кабыл албай коюшу ыктымал. Биз жай түшүндүрөбүз, мисалы үчүн азырынча. Кайра кайталап түшүндүрөбүз, мисалы үчүн. Тартып аткан кадрларыбыз дагы жай. Монтаждап аткан монтажыбыз дагы жай. Мисалы үчүн ушундай өзгөчөлүктөр көп. Мүмкүн биздин менталитетибизге жараша болуш керек. Биз бир учурда айтчубуз, бат сүйлөө, Европаны туурайлыктап. Туурап көрүштү, бирок аны эл кабылдабай койду. Түшүнбөй калдык, укпай калдык, бул жай эле сүйлөбөйбү, жеткире айтпайбы деп да. Мына ушундай өзгөчөлүктөр көп. Тартуу жагынан дагы, алып баруу жагынан дагы, кино жагынан дагы, телевидение жагынан дагы могу жазуу өнөрүндө дагы Кыргыз эле ойдон калганыбыз жакшы дейсиз. Ата бабалар санжыра айтканда дагы тегереге отуруп балдарга жомокту абдан көркөмдөп, шашпай, жалпак жөнөкөй тил менен айтып келген экен да. Китептерде көп эле жазылып калат атпайбы. Рахмат сиздерге. Биздин студияда Молдосейит Мамбетакунов, Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор, ошондой эле Асель Акматалиева студент болду. Мына Асель Акматалиеванын ийгиликтери тууралуу дагы биз сиздер менен кенен ой бөлүштүк. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Кудай буйруса дагы жакшы кабарларыңыздар менен биздин жаркыраган студиябызда, сиздердин жаркыраган маанайыңыздар менен күтүп турабыз. Таң эрте жакшы кабарларды жалпы журтка тең бөлүш тууралуу бар болуңуздар. Биз болсо алдыга көздөй сапар тартабыз.